Намаз окубагандар үчүн Куранда кандай дозок эскерилген? Куранда 3 түрдүү дозок эскерилет. Биринчи дозоктун аты Гойян дейт. Бул дозокко намазды убактынан чыгарып, 2 намазды, 3 намазды бири-бирине кошуп окугандар үчүн даярдалган. Ал дозоктун ичинде чаяндар, жыландар жана дозокто азаптап жаткан адамдардын терилеринен чыккан ириңдер аларга ичирилет деген. Бул 2 намаздар бири-бирине кошуп окугандар атайлап. Экинчиси намазды убактысынан кечтиргендер, эч бир үзүрсүз эле же намаз окуган кезде толук сажда, толук рүкү кылбагандар үчүн бул вайыл деген дозок даярдалган. Вайыл деген дозокту башка дозоктор уккан кезде дагы коркуп чочуп турат дейт. Бул намазды убактынан кечтиргендер үчүн. Үчүнчү дозоктун аты бул Сакор. Аллах Таала Куран Каримде муну намаз окубагандар үчүн Сакор аты дозокту даярдап койгон. Эң урматтуу мусулман бир тууганым, атайлап намаз окубай, намазга келбей жүргөндөр үчүн кандай азаптар бар деп ойлойсуз? Ошондуктан биз намазга бекем болойлу. Бардык нерседен эң алдын 5 убакыт намазды коёйлу.